Машалла, мындай қоз қошқор бар екен. Мына жашыл биркасы бар екен. Ким ушу кулактуу қошқорду алам десе, 22-12 деген биркасы бар екен номери. Мына эркек бар екен да. Подсказка кылып берейин сиздерге. Мына эркек, оранжевый биркас 2350 деген номер. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кой сүйүүчүлөр, арыбаңыздар. Бүгүн биз Талас облусунун Бакаята районундабыз. Бүгүн биз сиздерге мына ушундай көп жылдан бери селекция кылган корого келдик элек. Эркек жана ургач козуларын көрсөтүп берели. Айнабай деген аксакалды уксаңыздар керек Бакаятада. Карабой деген капчыга, Каракоюн деген капчыга экен. Мына ушул жерде Союз таркагандан бери ушундай коро кылдаган, кой кылдаган аксакал болгон экен, Айнабай деген. Азырда мына ушул жерде ушул кишинин короонун угуп жүрчүбүз, эми келдик. Мен быйыл Жалал Абад карганда дагы бир-эки кишини көрдүм эле, ушул короодон, кочкорлордон, ургач токтуларды алган экен. Анан ушундай кишиден алганбыз дегенинен уккан элем. Буюрса мен да келдим. Ушул жерден уруктукка эркек жана ургач козулар сатылат экен. Бүгүн 100 баш ургач козулар бар. Ургачлар мондай каштанкалар бар, каралар, кызылдар бар. Мындайча айтканда мына көрдүңүздөрбү? 100 баш ургачы, 250 баш эркеги бар. Эркектери жалаң, куйруктары, жүндөрү кыркылган. Эми мына көрүп атасыздар эркектерини. Ал эми жүнү кыркылбагандар жалаң ургачылар. Сатыкка коюлуптур. Анда эмесе мен маалымат бере баштайын. Жана айттык элек, Союз таркагандан бери селекция кылып атыптыр. Эдилбайдан баштап Гисар, Арашан, Афганга чейин. Акыркы көп жылдан бери Арашан селекция болуп келет кочкорлор. Эң родоначальник 90-жылдарга чейин Эдилбай алып келип баштаган экен. Кийин Гисарларды алып келген экен. Арада Афган кочкорлор келген экен, Афган койлор келген экен. Бул мурунку жылдары, көп жыл мурун. Акыркы көп жылдан бери ушул Арашан кочкор чүйдөн ташылып коюлуп атыптыр. Мына ушул кочкорлордун аталары 4 кочкордун тукумунан экен. Тагыраак айтканда 4-өө тең Түмүр байкенин короонан чыккан кочкорлордун балдарынын балдары болуп калат экен. Мындайча айтканда. Түпкү теги ошол жак. Анан насороктор да бар ичинде. Насорок бар экен туугандар. Анда бульдозер, красавчик, көп кандагы бар экен. Гулливер. Машалла. Баштайлы. Анда эмесе мондай жаш ургач козулар. Бул короонун өзгөчөлүгү табигый жолдо багылат койлор. Подкормкага кирбейт экен. Тагыраак айтканда бул кыштоо. Мына бул капчыгайларды көрдүңүздөрбү? Кышта ушул жакта кыштайт экен койлор. Айылга эч качан барбайт экен. Каракоюн деген капчыгай. Азыр өйдөдө жайлоодо койлор, энелери. Булар бөлүнүп келип эркектеринин жүнү кыркылган. Буйруса аягына чейин көрүңүздөр. Илгертен бери табигый жолдо селекция болуп келген короодон коз алам дегендерге мына 100 баш ургач козу, 250 баш эркек кочкорлор бар. Булардын баалары 20 000 сомдон 40 000 сомго чейин коюлду. Ким кандай алса ошого жараша баалашат. Тагыраак айтканда эң арзаны 20 000 сом, эң кымбаты 40 000 сомго чейин барат. Мисалы, ушул короодун ичиндеги мыкты коз кочкорду тандап кетем десеңиз, анда эмесе анын баасы 40 000 сом экен. Мисалга алыңыз, мына караны карап коюңуздар. Могу кара коз өтө красавчик коз экен. Гарбаноз, кулак, турушуну караңыздар. Куйруктагы зеркальный куйрук. Ушу кара ургачтын жүнү кыркылып калыптыр. Бул короодо көбүнчө постепенно кочкорлор метрге чейин, орточо метр экен кочкорлор ушул короодон чыккандар. Бул жерде заводчик. Кочкорлорду өздөрү өндүрүп, өздөрү чыгарат экен. Сиздер дагы мына ушундай короодон алыңыздар. Ноябрдын 1-нен баштап декабрдын 10-на чейин 40 күн кочкор коюлат экен. Булар кечки туут козулар. Былтыркы жылдын эсебинен Аксы, Алабука, Чаткал, Ош, Совет, Каракулжа, Жалал Абад карганда көрдүм эле. Анан Беловодский, Карабалта, Покровкаларга кетти дейт былтыр. Жалаң көбүнчө оптом саттыңыздар ошол жактарга. Ооба. Быйыл деле ошол жактан сурашып, ошол жактан келип алып атат. Мына кочкорду караңыздар мына. Каштан издегендерге мына. Мына кочкорду көрдүңүздөрбү? Эң мыктыларын келип 40 000 сомдон тандап кетесиздер. Мына коз кочкор. Машалла, мындай коз кочкор бар экен. Мына жашыл биркасы бар экен. Ким ушу кулактуу кочкорду алам десе, 22-12 деген биркасы бар экен номери. Эсине чалыңыздар да ушу кочкорду алып алыңыздар. Тартылма куйрук,
Мондай разрез менен ачык куйрук. Дарбыздын тилигиндей разрез болбосо дагы пол разрез. Мына көрдүңүздөр. 40 000 сомго не деген козгоч карай. Чалыңыздар да алып алыңыздар дароо. Мына эркек бар экен да. Подсказка кылып берейин сиздерге. Мына эркек оранжевый бирка 2350 деген номер экен. Мына сол жагында бирка бар экен. Куйругун көрүп коюңуздар. Куйругу жаман күчтүү экен. Разрез чөткү экен. 2350 деген бирка экен туган оранжевый. Мо кайсы кочкордун балдары экен эмеден билинеби? Биркадан? Айырма. Бирка басып болгондор бул жана эмелер пробниктер бул. Бирка баскандар кочкордун пробниктери, а? Жаңы келген кочкордун пробниктери экен бирка баскандар.